Амансыздарбы? Бүгүн суудагы Формула 1 мелдеши тууралуу сөз кылабыз. Бийлик өкүлдөрүнүн бул тууралуу айткандарынын кайсы жеринде чындык барда, кайсы жеринде жалган кошулганына токтолобуз. Андыктан биз менен бир болуп видеону аягына чейин көрүңүз. Буга чейинки гүлгө байланыштуу тынчсыздандырган кабарлардын фонунда Ысык көлдө суудагы Формула 1 чемпионатын өткөрүү демилгеси коомчулукту кадимкидей дүрбөлөңгө салды. Отель куруудагы жээктердин толтурулушу, кум топурактын төгүлүшү, суунун деңгээлинин төмөндөшү, балырлардын активдүү өсүшү жана башка ушул сыяктуу маселелердин алкагында кабарлардан кийин мелдештин өтүшү тууралуу кабар элде олуттуу кабыл алынды. Мындай терс маанай өткөрүлө турган мелдешке болгон көз карашка да таасирин тийгизбей койгон жок. Туризм жаатындагы мамлекеттик кызматкерлер өнөктүктүү жарыша мактап киришти. Ички иштер министрлиги жалган маалымат тараткандарды коркутуп баштады, а мамлекеттик маалымат каражаттары пропаганда менен алек болду. Ушунчалык башаламандык жаралып кетти окшойт, акырында карапайым калк кимге ишенерин билбей да калышты. Материалда биз бул теманын айланасындагы фактыларды, ой-пикирлерди, манипуляцияларды өз-өзүнчө талдап чыгабыз. Белгилей кетүүчү жагдай мыйзам бузуулар да, элди адаштыруулар да бар. Бирок жарышты токтотуу керек деген ойдон алыспыз. Анткени келишимге кол коюлган, ал аткарылышы керек. Алгач кыскача маалымат берип өтөлү. Жарышка ылайыкталган алгачкы спорттук катамарандар өткөн кылымдын экинчи жарымында эле пайда болгон. Ал эми F1 H2O боюнча биринчи дүйнөлүк чемпионат мындан 45 жыл мурун, тактап айтканда 1981 жылы эл аралык суу мотордук ассоциациясы түзүлгөндөн кийин өткөрүлгөн. Дал ушул ассоциация быйыл дүйнөлүк жарыштын бир этабын биздин өлкөдө өткөрүү боюнча Кыргызстан менен келишим түзгөн. Бул меморандумга 2026 жылдын 14 мартында Бишкекте президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков менен эл аралык суу мотордук ассоциациясынын жетекчиси Рафаэлло Чуилли кол коюшат. Кол коюу аземинин алдында мамлекет башчысы менен кенен кесири маектешүү болуп, ага атайын видео роликтер көрсөтүлгөн. Президент Садыр Жапаров бул жарыштын өлкө үчүн маанилүүлүгүн өзгөчө белгилеген болчу. Готовность Союза провести мировое первенство в Кыргызстане является значимым событием, особенно учитывая, что в последние годы страна активно развивает международное сотрудничество в сфере спорта, туризма и проведения крупных международных мероприятий. Бул меморандумга кол коюу аземи медиа мейкиндигинде анчалык деле байкалган жок. Тактап айтканда, маалымат коомчулуктун көңүлүн көп бурган эмес. Бир айдан ашык убакыт өткөндөн кийин Бишкекте жарышты өткөрүү боюнча негизги келишимге кол коюлат. Бул тууралуу да өлкөнүн башкы телеканалы кыскача учкай гана маалымат берүү менен чектелген. Формула 1 на воде, UAE F1 H2O Гран-при of Кыргызстан. Впервые в истории Центральноазиатского региона официальное подписание соглашения о проведении этапа Гран-при мирового чемпионата по гонкам на скоростных болидах, объединяющего сильнейшие команды пилотов со всего мира. Мындан бир айга жакын убакыт өткөндөн кийин, тактап айтканда 15 майда бул маалымат элге шамалдай тарайт. Коомчулуктагы кызуу талкууну Инстаграмда 50 миңдей катталуучусу бар блогер Самат Кушбек жараткан. Ал өзүнүн эколог жана Ысык көл биосфералык аймагы боюнча адис экенин тастыктаган дипломун көрсөтүп, чиновниктердин шаштысын кетире баштады окшойт. Блогер суудагы Формула 1 мелдешинин толкуну менен келе турган көптөгөн зыяндуу кесепеттерди бир-бирден ачык айтып чыкты. Токтот! Ысык көлдө F1 жарышы өтсө, Кыргызстан ЮНЕСКОнун кара тизмесине түшөт. Ысык көл биосфералык аймагы жөнүндө мыйзамдын 9-беренеси бузулуп жатат. Бул F1 кайыктары деген моторлуу көлдүн үстүндө деген уча турган кайыктар. 3 күндүн ичинде 75 тоннага чукул көмүр кычкыл газын ыргытат.
10 000 машинадан чыккан көмүр газы. Мына тете малектор бар го, чабактар. Булардын үнүнөн мээси чачырап кетти. Менин өзүмдүн кесибим эколог. Дал ушул дипломдун темасы ысык көл ойдуңдун түндүк жээгиндеги био ар түрдүүлүгү. Жакшы деген баа алгам. Биздин ысык көл ЮНЕСКОнун коргоосунда турат. Ал эми ушул жарыш өтө турган болсо, ЮНЕСКОнун Севилья стратегиясын бузат. Ошондуктан мен Францияда туруп, мен официалдуу ЮНЕСКОга кат жаздым. Мен Самат, кыргызмын. Кыргызстандын өнүгүшүнө эч убакта каршы эмесмин. Туризм жагында мен колдоп коштойм. Бирок гир технология аркылуу туризм өнүгүүсүн каршымын. Жарышты өткөрүп аткан дүйнөлүк уюмдун эланага зыян келтирбеген жарыш уюштурат экен. Мен ошондой жарыш уюштурдум. Ошондуктан чогуу күрөшөлүк. Таанымал блогердин дельтасындагы аталган релс видеосу тез эле 1,5 миллиондон ашык көрүүчү топтоп, ага карата 2,5 миңден ашык комментарий жазылган. Самат Кушбектин айткандарын маалымат каражаттары жапырт бөлүшүп, коомчулукта нааразычылыктын чоң толкуну пайда болду. Биринин артынан бири чыккан материалдарда Кыргызстандын экологтору суудагы жарышка каршы деген мааниде темалар менен жарыялана баштаган. Албетте, мындай кадам бир аз аша чабуу болчу. Себеби ал учурда бир гана экологун каткан. Кийинчерээк Гүлбара Оморова аттуу дагы бир адис Азаттык радиосуна берген маегинде бул пикирге кошулуп, ал дагы каршылыгын билдирип чыккан. Такие соревнования не должны проводиться. Это небезопасно. Есть действительно огромные экологические риски для озера, для биоразнообразия, в целом для экосистемы. Важно не только то, что чем больше туристов, тем лучше, сколько реально может выдержать экосистема. Вот сколько озеро выдерживает без ущерба. Это все можно рассчитать. Эти доходы от туризма не покроют же экологический ущерб восстановления, если он будет расти быстрее. Булардан башка бир дагы таанымал эколог бул теманы козгогон жок. Бирок социалдык тармактардагы талкууга коомчулуктун чоң бөлүгү тартылып кеткендиктен, уюштуруучуларга шашылыш түрдө активдүү пиар компания түзүүгө туура келди. Алар жарыш толугу менен коопсуз, ал эми мелдешке түшүүчү болиттер техниканын акыркы жетишкендиги, уюштуруучулар болсо экологиялык акция өткөрүп, таштандыларды тазалап, бак дарактарды отургузушат деп башташты. Баса, Кыргызстанда бак дарактарды кантип отургузуп жатышканы тууралуу өзүнчө материалыбыз бар. Шилтемесин калтырып коебуз. Ал Тургай бул оюндардын амбассадору, жөнөкөй тил менен айтканда расмий өкүлү болуп атактуу мушкер Дмитрий Бивол дайындалып, ал да бул иш-чараны жактап чыкты. В 2026 году на озере Иссык-Куль, одном из красивейших озер планеты, пройдет гонка, которую увидят миллионы. И я бы хотел, чтобы Кыргызстан увидели таким, каким знаю его я. Өлкөнүн башкы телеканалы бул болиттердин кыймылдаткычтары экологияга таптакыр зыянсыз деп жар салып айтып жатышты. Теперь вместо устаревших двухтактных двигателей используют современные четырехтактные моторы, соответствующие экологическим стандартам. Мына ушундай көп талкуудан кийин биз эң негизги маселеге кыймылдаткычтын же болбосо мотордун түрүнө көз чаптырдык. Бул абдан маанилүү. Маселен, мамлекеттик жалпыга маалымдоо каналы моторлордун баары өзгөчө 4 тактылуу, орусча айтканда 4тактный болот деп жатышат. Ал эми расмий спорттук порталдын маалыматы боюнча 2026 жылдагы сезондун бекитилген тизмеси таптакыр башканы көрсөтүп турат. Мелдешке 8 команда катышат. Ар биринде 2ден 3төн пилот бар жана ар биринин өз болиди бар. Алардын ичинен болгону 2 гана сууга 4 тактылуу кыймылдаткыч менен чыгышат. А калгандарынын баары 2 тактылуу моторлор. 2026 жылкы сезон үчүн Mercury Racing үлгүсүндөгү 2 кыймылдаткычка уруксат берилген. Биринчиси баарына жакшы белгилүү көлөмү 2,5 литр болгон күйүүчү майды электрондук түрдө бүркүүчү 2 тактылуу мотор. Ал мүнөтүнө 10.500 айлануу жыштыгында 400ге жакын аттын күчүн берет. Анын аналогиясы колдонууга расмий уруксаты 2026 жылдын 31 декабрына чейин жарактуу. Экинчи вариант Mercury Racing 360 APX көлөмү 4
4,6 litrди түзгөн, кубаттуулугу 360 ашык аттын күчүнө барабар атмосфералык V8 4 тактылуу кыймылдаткычы. Маалыматты юридикалык тил менен айтканда мыйзамга шайкеш келбейт деп атаса болот. Кептин баары ысык көлдө 2 тактылуу моторду колдонууга расмий түрдө тыюу салынгандыгында. Бул мыйзамга президент Садыр Жапаров өзү 2025 жылдын мартында кол койгон. Эсиңиздерде болсо, көлдө гидроскутерлерге тыюу салынганда чоң кызыгуу болбоду беле? Бул так ошол мыйзам. Келиңиздер, мыйзамдан цитата келтирели. Ысык көл экология экономикалык тутуму жөнүндө мыйзамдын 17 беренесинен 17 берене табигый чарбалык ишмердүүлүккө коюлган чектөөлөр. Ысык көл экология экономикалык тутумунун аймагында жаратылыш процесстеринин табигый өнүгүшүн бузуучу же жаратылыш комплекстери менен объекттерине зыяндуу таасир тийгизүү коркунучун жаратуучу чарбалык жана башка ишмердүүлүктөргө, анын ичинде төмөнкүлөргө тыюу салынат. Ысык көлдү же анын бир бөлүгүн, ошондой эле суу топтолуучу аянттарды химиялык булгоого, агынды сууларды агызууга, зыяндуу заттардын бөлүп чыгышына, пестицидтерди, агрохимикаттарды, радиоактивдүү заттарды колдонууга, ошондой эле транспортты, анын ичинде бардык типтеги, анын ичинде колго жасалган 2 тактылуу стационардык жана асма кыймылдаткычтары бар сүзүүчү каражаттарды эксплуатациялоого, өндүрүш жана керектүү калдыктарын жайгаштырууга, ташууга, чарбалык кирчиликтик жана өндүрүштүк агынды сууларды көлгө жана ага куйган дарыяларга агызууга. Мунун айырмасын эмне үчүн бул эң негизги маселе экенин, ушундай эле мындай моторлорду эмне себептен колдонбоо керектигин жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берели. 2 тактылуу кыймылдаткычтын түзүлүшү абдан жөнөкөй. Ошол эле учурда бир топ кубаттуу, жеңил болот. Дал ошол себептен аны жарышка катышуучулар абдан жакшы көрүшөт. Бул моторлор бензин менен майдын аралашмасынан турган күйүүчү май менен иштейт. Эң жаманы бул аралашма толугу менен күйбөйт. Анын бир бөлүгү, тактап айтканда 20%дан 30%га чейинкиси түз эле абага же сууга бөлүнүп чыгат. Мына ушул фактыны эске ала турган болсок, алдыдагы жарыштар толугу менен экологиялык таза болот, көлгө бир да тамчы май же бензин түшпөйт деп ишендирүү элди алдоо болуп саналат. Ал эми 4 тактылуу кыймылдаткыч болсо, тескерисинче технологиялык жактан татаалыраак, салмагы боюнча да кыйла оор келет. Бирок анда таза бензин күйөт, ал дээрлик толугу менен күйүп кетет. Бул албетте экология үчүн бир топ коопсуз. Жарыш болиттери үчүн мотор чыгарган Mercury Racing компаниясы ушундай кыймылдаткычты иштеп чыгып, учурда аны жарыштарда сынап жаткан убагы. Эл аралык суу мотордук спорт федерациясы да экологиялык принциптерди карманаарын, таза кыймылдаткычтарга толугу менен өтүүгө умтулаарын айтып келет. Бирок алар бул кадамга эмки жылдан баштап гана өтүүнү пландашууда. Ал тургай бул мөөнөттү дагы 1 жылга 2027 жылдын аягына чейин узартышы мүмкүн. Азыр алдыда бизди эмне күтүп турат деген суроо жаралат. Алдыда күйбөй калган мотор майынын көлүбүзгө бөлүнүп чыгышы күтүүдө десек болчудай. Эми бул нерсе ысык көл үчүн эмне себептен абдан зыян экенин дагы бир манипуляциянын мисалында түшүндүрүп берели. Туризм боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Эдуард Кубатов жарышты коргоо максатында жүйө катары ушул кезге чейин мындай мелдештерди өткөрүп келген өнүккөн өлкөлөрдү мисалга келтирди. Анын айтымында, эгерде бул оюндар чындап эле зыяндуу болсо, анда өнүккөн мамлекеттер мындай иш-чараларды уюштуруудан баш тартышмак экен. Карабайсыңар, ошол эле Джиддада, ошол эле Сардинияда, ошол эле Европада, Түндүк Америкада өтүп атат да. Шанхайда өтөт бизден кийин, андан кийин Гонконг, Сингапур. Эси деген экологияга зыян болсо, бул шаардар деген бул Формула 1ди кабыл албайт эле да. Эми картага көз чаптыралы. Маселен, Жидда шаары Кызыл деңиздин жээгинде жайгашкан, Сауд Арабиясынын порттук шаары. Бул Азия менен Африканы бөлүп турган ачык суу мейкиндиги. Бул жерде деңиз агымы сууну абдан тез-тез жаңылап турат. Сардиния аралы бул жер ортолук деңизи. Аталган аймакта да деңиз агымдарынын эсебинен суу тынымсыз жаңыланып турат. Шанхай бул жерде да суудагы Формула 1 жарыштары өтүүчү ири Хуанпу дарыясы бар. Суусу мол агын дарыя. Ал чыгыш Кытай деңизине куят. Башкача айтканда, суунун химиялык булганышы бул жерде да тез эле жуулуп жок болуп кетет.
Гонконг. Бул жерде да абал дал ушундай. Түштүк Кытай деңизинин жээги, деңиз агымдары менен суу тынымсыз алмашып турат. Эдуард Кубатов жарыш өтүүчү аянтча катары үлгү кылган Сингапур бул дагы түштүк Кытай деңизи, кысык жана деңиз агымдары. Европа өлкөлөрүнө келе турган болсок, жарыштар чынында эле Франциянын Макон шаарындагы Сона дарыясында 2 жолу 2022 жана 2023 жылдары өткөрүлгөн. Бирок ал жерде бул демилге эко активисттердин абдан катуу каршылыгына туш болгон. Бизден курчап турган чөйрөнү сактоо үчүн күч аракет жумшоону, сууну жана электр энергиясын үнөмдөөнү, унаалар менен учактарды азыраак колдонууну талап кылып жатышат. Бул чынында эле зарыл. Бирок ошол эле учурда Макон шаары бизге төлөгөн салыктардын эсебинен суу мотордук спорт боюнча дүйнөлүк чемпионаттын итабын кабыл алып, аны каржылап жатат. Бул иш жүзүндө бир уч артыкчылыкка ээ адамдарга Сона дарыясын массалык түрдө булгоо үчүн алып лицензия берип койгонго барабар. Баса, Макон шаарынын мэри Жан-Патрик Куртуа азыркы Эдуард Кубатовдай болуп экологияга тийгизген терс кесепеттерди четке каккан эмес. Бирок калган маселелерде активисттерди саясий кызыкчылыктарды көздөп жатат деп айыптаган. Иш-чаранын экономикалык пайдасын кайра айтып, бак тарактарды отургузуу сыяктуу компенсацияларды убада кылган. Кандай болгон күндө да 2024 жылдан баштап ал жерде жарыштар такыр өткөрүлө элек. Эдуард Кубатовдун башка өлкөлөрдү мисал кылган жүйөсү Ысык көл менен салыштырууга туура келбейт. Анткени Ысык көл тоолор менен курчалган. Ага ондогон дарыялар куюп, андан бир дагы суу агып чыкпайт. Тактап айтканда, Ысык көлдүн суусу агын суу эмес. Учурда үлгү катары көрсөтүлүп жаткан Индонезиядагы Това көлүнөн да биздин көлдүн айырмасы ушунда. Ал жакта да мына бул дагы көл да, ал жерде да жарыштар өткөрүлгөн деп мисал кылып көрсөтүүдө. Ооба, Това көлү биринчи караганда биздикине окшош көрүнүшү мүмкүн. Ага да ондогон дарыялар куят. Бирок бул көлдүн агып чыга турган жолу бар. Тагыраагы Асахан дарыясы Това көлүнөн агып чыгып, Малакка кысыгына куят. Башкача айтканда, бул көлдө Ысык көлдөн айырмаланып, суунун туруктуу айлануусу же болбосо циркуляциясы бар. Бирок ошого карабастан ал жерде да жарыштарды өткөрүү эко активисттердин катуу сынына кабылган. Ал жакта суу тынымсыз жаңыланып турганына карабай, көлдүн абалы бүгүнкү күндө да экологдордун олуттуу кооптонуусун жаратып келет. Мындай жарыштарды өткөрүүдөн чындап эле орду толгус зыян келеби? Бул суроо дагы деле талаштуу бойдон калууда. Учурда айрым экологдор кырдаалды өтө эле драмалаштырып жаткан болсо, бийликчил эксперттер да буга абдан олдоксон жооп беришүүдө. Маселен, мындайча. Сейчас организаторы уделяют особое внимание вопросам экологии и безопасности. В соревнованиях используется современное оборудование. Я думаю, что прежде чем было дано разрешение на проведение, вопрос изучили со всех сторон. Бул тек гана куру божомол. Бул дагы кезектеги манипуляция. Дагы бир эксперт. Нас уверили, что после проведения мероприятия берег будет очищен, будут соблюдаться все нормы безопасности. Бул пикир дагы бизди ишендиришти деген гана куру сөзгө таянат. Бул абдан туура эмес түшүндүрмө. Иштин чоо жайын билгиси келип, ушул манипуляциялардын хаосунан чындыкты издеген бардык жарандарга Ички иштер министрлигинин жасаган кайрылуусу бул жагынан алда канча таасирдүү болду. Алар жөн гана бул талкууну токтотууну талап кылышты. Ошону менен талкуу шарт токтоду. Анткени Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы бөтөнчө билдирүү тараткан. Акыркы убакта социалдык тармактарда ар кандай чагымчыл билдирүүлөр тарап жатат. Кимдир бирөө аларды билбестиктен жарыяласа, дагы бирөөлөр муну атайлап жасап жаткан болушу мүмкүн. Ушуга байланыштуу биринчилерди да, экинчилерди да эскертип коюуну туура көрөбүз. Бул чемпионат 40 жылдан ашык убакыттан бери дүйнөнүн ондогон өлкөлөрүндө, анын ичинде биздикине окшогон туюк көлдөрдө да өткөрүлүп келет. Ошол эле учурда бир дагы жолу экология зыян келтирилген факты катталган эмес. Социалдык тармактардын колдонуучулары бул маалыматты өздөрү деле интернеттен изилдеп көрсө болмок. Демек, мындай билдирүүлөрдүн төпкү максаты экологияны коргоо эмес, өздөрүнө пиар жасоо деген жыйынтыкка келүүгө болот. Өлкө жетекчилиги экология маселелерине башка жарандардан кем эмес тынчсызданат. Бул жерден дагы бир жолу баса белгилеп кетчү нерсе, биздикине окшогон туюк суу агып чыкпаган көлдөрдө Формула 1 чемпионаттары эч качан өткөрүлгөн эмес. Бирок Ички иштер министрлиги менен талашуу өзүнгө гана зыян алып келери анык.
Ал эми өлкө жетекчилигинин экология маселелерине башка жарандардан кем эмес тынчсызданары тууралуу айта турган болсок, буга реалдуу фактылар бар. Чындыгында эле акыркы жылдары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучу водолаздары көлдүн түбүнөн эски торлорду, дөңгөлөктөрдү, даст баскан катамарандарды, кандайдыр бир алып темир конструкцияларды алып чыгуу боюнча абдан көп иштерди жүргүзүп жатышат. Эс алуучулар менен браконьерлер көлдү, тегерегиндеги тоо капчыгайларын кантип булгап жатышканына баарыбыз эле күбө болуп жатабыз. Экологии вредит не такие мероприятия, которые действительно направлены на развитие туризма в Кыргызстане. Экологии вредит не эндуро, не квадроциклы. Экологии вредим мы, люди. И давайте действительно смотреть правде в глаза. Давайте просто посмотрите, сколько здесь мусора, в каком прекраснейшем месте мы живем и насколько мы не ценим эту красоту. Ошол эле учурда дагы бир негиздүү жүйө бар. Көлдө дагы деле совет доорунан калган эскирген дизелдик катерлер сүзүп жүрөт. Алар деле көлдүн тазалыгына салым кошпой турганы белгилүү. Ушул кезге чейин жаратылыш ресурстары министрлиги жана анын алдындагы мамлекеттик экологиялык инспекция тазалоочу курмаларды эскирген же андай тазалоочу курмалары такыр жок пансионаттарды, эс алуу зоналарын биротоло жаба албай келет. Көл жээгиндеги айылдарда дагы деле канализация системасы жок. Натыйжада адам баласынан бөлүнгөн калдыктардын баары кыртыш суулар аркылуу жарым-жартылай көлгө барып куюлууда. Белгилей кетүүчү маселе бар. Биз баятан бери айтып жаткан окуяда жарыш баштале электеле жеңүүчүлөр менен утулгандар белгилүү болуп калды. Жеңүүчүлөр булар уюштуруучулар, чиновниктер, кандай болгон күндө да бүткүл дүйнөгө көрсөтүлө турган абройлуу эл аралык иш-чарага ээ болушту. Аларга кыязы билеттерди сатуудан, конокторду жайгаштыруудан жакшы эле пайда түшөт. Утулгандар болсо жөнөкөй суроолорго так жооп алууну каалаган катардагы жарандар болду. Далилдүү жүйөлөрдүн ордуна аларга пропаганданы сунушташты. Ачык талкуунун ордуна ички иштер министрлигинин эскертүүлөрүн беришти. Чынында сөз жөн эле катардагы суу аймагы жөнүндө жүргөн жок да. Ордун толтурууга, калыбына келтирүүгө же кайрадан курууга мүмкүн болбогон жалгыз кайталангыс ысык көл жөнүндө кеп болуп жаткандыгында. Ошондуктан суроо ысык көлгө Формула 1 керекпи же жокпу дегенде эмес, негизги собол өзүнүн туура иш жасап атканына бекем ишенген бийлик эмне үчүн өз жарандарына далилдүү ачык так жоопторду айта алган жок дегенде турат. Сиздер менен мен Сайпидин Султаналиев болдум. Ой пикириңиздер болсо комментарийге калтырыңыздар.